УКМК коррупция менен соттолгондорду мамлекеттик кызматтарда өмүр бою иштетпөө мыйзамын сунуштады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коррупцияга каршы күрөштү күчөткөн мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Тиешелүү документ коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталына жарыяланды. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгон жарандар өмүр бою мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей алышпайт. Ошондой эле мындай жаза коррупциялык же башка өзгөчө оор кылмыштар үчүн күнөөлүү деп табылгандар керек болсо кийин соттуулугу алынганга карабастан өздөрүнө жана жакын туугандарына дагы колдонулат. Мындан тышкары документте коррупциялык берене менен кармалгандарга жаза катары айып пул салуу жагын алып салуу каралган. Мындан улам соттолгон адам күнөөсүн мойнуна алып, келтирилген чыгымды төлөп бергенден кийин дагы белгиленген жаза мөөнөтүнөн теңин өтөп бүтмөйүнчө абактан бошотулбайт. Кылмыштын ушул категориясы үчүн күнөөнүн шайкештигин белгилөө максатында айып пул салуу гана эмес, күнөөлүү адамдарды реалдуу мөөнөткө чейин эркиндигинен ажыратуу менен белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан милдеттүү түрдө өмүр бою эркиндигинен ажыратуу боюнча кылмыш жаза кодексине тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталат деп айтылат мыйзам долбоорунун негиздемесинде. Булак Суперкейжи. Орусиянын президенти Владимир Путин Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн штаттык санын көбөйттү. Мындай маалымат Кремлдин расмий сайтына жарыяланды. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн штаттык саны 2,389,150 адам. Анын ичинде 1,5 миллиону аскер кызматчысы болуп белгиленсин деп айтылат Путиндин кол койгон жарлыгында. Мурунку жолу орус армиясынын саны былтыр декабрда көбөйтүлгөн. Анда 2,209,130 адам болгон. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Кыргыздын мыкты улакчыларына чет өлкөлөрдөн жарандык сунушталып жатканы айтылды. Башка мамлекеттер мыкты көкбөрүчүлөрүбүзгө жарандык берүүнү сунуштап жатышат. Бул тууралуу 16 сентябрда Көкбөрү Федерациясынын президенти Рамис Жунусалиев маалымат жыйынында айтты. Анын айтымында сунуштап жаткан өлкөлөр кийинки дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кыргыз улакчылары алардын атынан ойноп берүүсүнө кызыктар. Быйылкы көчмөндөр оюндарынан кийин бизге бөлөк мамлекеттердин расмий өкүлдөрү керек болсо кийинки көчмөндөр оюндарына силердин мыкты көк бөрүүчүлөрүңөргө жарандык бергенге даярбыз дешти. Эми ал мамлекеттерди атабай эле турайын, бирок бир нече мамлекеттерде ошондой сунуштар бар. Мен ойлойм көк бөрүнүн келечеги чоң. Биз аны 2-3 жылдын ичинде далилдеп бере алабыз, деди Жунусалиев. Ошондой эле маалымат жыйынында Көкбөрү Федерациясынын эксперти Рамис Кудайбергенов муну бышыктап, чет өлкөлөрдөн буга макул болсоңор көкбөрү оюнуңарды башка деңгээлге алып чыгабыз деген сунуштар айтылып жатканын кошумчалады. Садыр Жапаров Казакстанга иш сапар менен барат. 17 сентябрда өлкө башчы Садыр Жапаров Казакстанга иш сапар менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Анын айтымына караганда президент Жапаров Борбор Азия Германия мамлекет башчыларынын экинчи жолугушуусуна катышат. Тараптар регионалдык күн тартибинин актуалдуу маселелерин, анын ичинде өз ара кызыкчылык туудурган бардык чөйрөлөрдү Борбор Азия регионунун Германия менен кызматташуусун кеңейтүүнү талкуулашат. Садыр Жапаров Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттеринин Германия ишкерлери менен жолугушуусуна катышат. Германиянын бизнес коомчулугу менен өзүнчө жолугушат. Ошондой эле Германиянын канцлери Олаф Шольц менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт деп белгиледи Азымбакиев. Камчыбек Ташиев Ата журт партиясы шайлоолорго катышпай турганын айтты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев өзү түптөгөн Ата журт партиясы 17 ноябрда боло турган жергиликтүү кеңештин шайлоосуна катышпай турганын билдирди. Бул тууралуу ал 16 сентябрда Фейсбуктагы баракчасына жазды. Атайын кызматтын башчысы өзү мамлекеттик кызматта турганда партиясын шайлоого катыштыруу туура эмес болуп каларын белгиледи.
Мага жеткен маалыматтар боюнча жерлерде депутат болом деген талапкерлер Ата журт партиясы менен катышабыз деген пикирлерин билдирип жатышыптыр. Айрым жерлерде лидерликти жана тизмеде биринчиликти талашкандар болуп жатат экен. Арасында көпчүлүгү баягы эле илгертен бери бийликте тургандардын партиясы менен депутат болуп келип жүргөн жүздөр. Ата журт партиясын түптөгөндөрдүн сап башында турган адам катары айтам, партия 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышпайт. Эмне үчүн мындай чечимге келдим? Ата журт партиясы аталганда эле менин ысымым менен байланыштырышат. Ошондуктан мен мамлекеттик кызматта отуруп алып, партияны бул шайлоого катыштырсам туура эмес болуп калат. Керек болсо 2026-жылкы парламенттик шайлоого дагы катыштырбаймын, деди Ташиев. Ошондой эле УКМК жетекчиси Ата журт партиясы 2021-жылдагы парламенттик шайлоого катышканынын себебин түшүндүрдү. Чынымды айтсам, ал убакта чыр меткенге убакыт жок. Иш менен алек болуп жүрүп, шайлоого деле көңүл бурган эмес экенмин. Партиянын мүчөлөрү келип, Канчыбек Кыдыршаевич уруксат берсеңиз, Ата журт партиясы менен парламенттик шайлоого катышалы деп сурангандарынан уруксат берип койгон элем. Эми мындан ары Ата журт партиясы шайлоолорго катышпайт. Ошондуктан урматтуу Ата журт партиясынын мүчөлөрү жана тарапташтары, сөзсүз эле Ата журт партиясы менен депутат болуп келишиңер милдет эмес. Өзүңүздөр каалаган, көңүлүңүздөргө жаккан, эл үчүн күйүп иштеп бергенге даяр болгон партиялар менен шайлоого катышыңыздар. Кайсы партия менен шайланып келсеңер дагы эл үчүн иштеп берериңерге терең ишенем. Мени туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бийликте туруп бардык аймактар боюнча партиясын өткөрүп келип алды деген сөздөн алыс болуш үчүн ушундай кадамга бардым. Бир да партияга же кандидатка болушпайбыз жана башка мамлекеттик кызматкерлердин жардам берүүсүнө жол бербейбиз. Кандай гана шайлоолор болбосун, жаңылбай тандоону унутпаңыздар. Сиздер шайлаган депутаттар 5 жыл бою сиздердин өзүңүздөрдүн тагдырыңыздарды чечишет. Ошондуктан ар бир талапкер боюнча жет өлчөп биргесиңиздер. Коррупцияга жана криминалдык чөрөгө тиешеси жок талапкерлерди тандаңыздар. Добушуңуздарды сатпаңыздар. Саткан адам да, сатып алган адам да жоопко тартыларын унутпаңыздар. Мындан ары Кыргызстанда кандай гана шайлоолор болбосун, таза өтүш керек. Аны сиздер менен биригип барыбыз камсыз кылалы. Мамлекеттин башчысы Садыр Нуркожоевич экөөбүз таза шайлоо, таза коом, таза мамлекет курсак деген кыялыбыз бар жана ошол кыялыбызды орнотуп, күчтүү, таза, бакубат Кыргызстаныбызды бекемдейбиз. Ата журт партиябыз мамлекетибизге кандай кызмат кылганы тарых барактарында жазылып калат, деп жазды ал. Дональд Трамптын жан сакчылары бир адамга ок чыгарышты. Республикалык партиядан президенттикке талапкер Дональд Трамп гольф ойноп жатканда гольф клубунун жанынан ок атышуулар угулду, деп жазат BBC. Трамп атышуудан алыстыкта болгон. ФБР окуяны адам өлтүрүү аракети деп билдирген. Президенттерди жана экс-президенттерди коргогон жашыруун кызматтын өкүлүнүн айтымында, алардын кызматкери бадалдардын арасынан чыгып турган куралды байкап, дароо ок чыгарышкан. Күбөлөрдүн бири эркек адам бадалдардын арасынан кара Nissan унаасына отуруп айдап кеткенин көрүүгө болот. Полиция шектүүнү Кошуна округдун трассасынан кармаган. Жергиликтүү полиция кызматкеринин айтымында, жашыруун кызматтын агенттеринин октору ага тийген эмес. Бадалдардын арасынан АК-47 үлгүсүндөгү автомат, 2 сумка жана GoPro видео камерасы табылган.